Assalamu alaikum урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү, сиздер менен Коркунуч ТВ каналы. Ал кезде кыштын күнү эле Канат байке экөөбүз күндөгүдөй эле ишибизди кылганы мүрзөнү көздөй келе жаттык. Айлана түн жамынып, элдин баары уйкуга кеткен маал. Асманда ай шооласын чачып, бак дарактар чала көрүнүп, айлана жылтырап, үкүлөрдүн сайраган үндөрү угулуп жатты. Канат байке асмандагы айды менин кызым деп эркелетип, «Кызым, бизге бүгүн дагы жарык кылып турчу, деп күлүп калаар эле. Таң калып жатсаңар керек, кыштын күнү түндө мүрзөдө кандай иш болушу мүмкүн деп. Кандай десем, жашоо үчүн күрөш деген иш. Биз Канат байке экөөбүз түндө мүрзөдөгү бактарды кыйып, отун кылып, ызгаардуу суук боорон менен күрөшүп келебиз. Жашоо татаалданып, бул жолу ачарчылык жокчулук биздин айылга келген эле. Ошентип мүрзөгө да жетип келдик. Кудай өзү кечирсин деп, араны балтаны алып, мүрзөнү аралап, чоң бакты тандап, аралай баштадык. Аттарыбыз алыста байланык. Кыч ашып, ай булутка кирип, караңгы боло түштү. Канат байке ачууланып, «Кызым, сага эмне болду? 10 мүнөт чыгып турсаң болмок да», деп ай менен сүйлөшүп жатты. Мен ага көңүл бурбадым. Канат байкени биздин айылда баары балакай деп коюшат. Акыл эси өспөй калган туубаса урукчан эле. Жаш балдар менен ойноп, өзү 45 жашка чыгып калса да, 2-3 класстын окуучуларындай эле. Мен Канат байкени өз атамдай эле көрчүм. Ичинде кири жок, боореке жакшы адам эле. Ошентип баягы бакты аралап жатып, алыста байланып турган аттарыбыз үркүп, жаманлыкты билгизгендей кутуруп баштады. Мен Канат байкеге «Кеттик, мен коркуп жатам» дедим. Мен анда 4-класстын окуучусу элем. «Коркпо досум» деп мени карап, жылмайып, алдындагы бакты аралай берди. Аранын үнү кулагыма ушунчалык жагымсыз угулуп, артыман бирөө келип кармап калчугудай жаман